Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Жалпысынан 30 жаран айыкты, дагы 5 бейтап коронавирусту жеңип ооруканадан чыгарылды. Окумуштуулар: коронавирусту 48 сааттын ичинде басаңдата турган препарат табылды. Ош облусунда дарыгердин ыйлап жатып жазган каты. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Ынтымак Кыргызстан жаштары коомдук бирикмесинин атынан азгамсыз болгон үй бүлөлөргө гуманитардык жардам таратылды. Бул тууралуу аталган бирикменин төрагасы Жекшен Сулаев билдирди. Маалыматка ылайык, гуманитардык жардам Ысык көл облусунун 7 районуна караштуу Кичи Жаргылчак, Чоң Жаргылчак, Ак Терек, Жеңиш, Тамга, Тосор айылдарынын тургундарына таратылып, жалпысынан 50 чукул адам алган. Жекшен Сулаев бул гуманитардык жардамдар фондунун негизинде келип жатканын баса белгиледи. Биз Ынтымак Кыргызстан жаштары коомдук бирикмеси бул жардамдарды проект жазып, фонд аркылуу алып келип, азгамсыз болгон үй бүлөлөргө таратып жатабыз. Азыр көп эле мындай гуманитардык жардамдарды алып секонд-хендтерге сатып жатышпайбы? Биз антип сатпастан азгамсыз болгон үй бүлөлөргө берип келебиз. Айта кетсек, мындай жардамдарды биздин бирикме 4 жылдан бери аткарып келе жатат. Көбүнчө кийим-кече, жайкы, кышкы, анын ичинде инвалидный коляска жана ошондой эле бут кийимдер дагы бар, деп билдирди Жекшен Сулаев. Булак, ноябрь. Баткен облусунда 609 адам обсервациядан үй карантинине чыгарылды. Аларга үй карантининин эрежелери түшүндүрүлдү. Мындан тышкары карантинде турган учурда дагы алар медициналык жана башка тийиштүү кызматкерлердин көзөмөлүндө болушары эскертилди. Учурда облустагы обсервацияда 337 жаран, ал эми изолятордо 82 адам бар. Аларга ÖKM облустук башкармалыгы жана улуттук Кызыл Ай коому тарабынан шарттар түзүлүп, ысык тамак берилүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын 9 апрелиндеги маалыматына караганда, өлкө боюнча стационарлардан жалпы 25 бейтап илдеттен айыгып үйүнө чыгарылды. Стационарларда 246 бейтап жатат. Алардын ичинен 10 адам оор абалда жана анын ичинен 5 реанимацияда. Ооруга чалдыккандардын жаш курагы 15 жашка чейинкилер 30, анын ичинен 1 жашка чейинки 2 наристе, 16 жаштан 19 жашка чейин 11 адам, 20 жаштан 35 жашка чейин 71 киши, 35 жаштан 55 жашка чейин 101 киши жана 55 жаштан улуулар 67 адам. Бүгүн 9 апрелде Бишкек шаарында жааган кардан улам жолдун боюндагы подъезддердин короосундагы дарактар кулап, айрымдарынын бутактары сынып, унааларды басып калды. Айрым интернетте колдонуучулар түндөгү болгон катуу шамалдан кулап жатат десе, айрымдары кар көп жаагандыгына байланыштуу дарактар түбү менен кошо жыгылып калгандыгын айтышууда. Шаардагы канча дарак кулагандыгы боюнча сурап, мэрияга байланышканыбызда, учурда такталып жатканын, дарактар дагы да болсо кулап жаткандыгын айтышты. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында абанын температурасы кескин төмөндөп, үшүк жүрөрүн билдирген. Бүгүн 9 апрелде Ош шаарынын коменданты Малик Нурдинов онлайн маалымат жыйын берди. Анда шаар комендантына жардамга келген ундар сатылып жатканы, ундун баасы кымбаттап кеткени тууралуу суроо берилди. Жардамга келген ундар сатылып кетиши мүмкүн эмес, себеби бул абалды көзөмөлдөп турабыз. Укук бузууларды текшерип, ал аныкталса азаматта чара көрүлөт. Ал эми ундун баасы кымбаттап кеткени тууралуу кечээ 8 апрелде мэр, райондун акимдери калкка маалымат беришкен. Ооба, азык-түлүктөрдүн баасы мурдагыга салыштырмалуу бир аз көтөрүлгөн, бирок элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, деди комендант. Кыргыз эстрада жылдызы Бекборбиев айрым саясатчыларды сабырдуулукка чакыргыла деген пикирин Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирди. Бүткүл дүйнө карантинде отурганда бул оору жөн эле саясат деп сүйлөп турган саясатчыларды түшүнбөйм. Дүйнө жүзү кыргыздар саясат жасабасын, биз дагы үйдө олтурмуш болуп туралы дегендейби? Мындай сүйлөгөндөрдү саботаж деп түшүнсөк болот. Анткени бул илдет саясат эмес, оору болуп чыкса, кыргыз кырылсак ким жооп берет? Жанагы саясат деп аткан саясатчыларбы? Жок, өкмөт, президент, бийлик жооп берет. Демек, мындай мазмунда тибирегендер азыркы бийликтин оппоненттери бийликке каршы саботаж. Менимче азыркы өкмөт Бишкек мэриясы өтө дыккат иш алып барып атканы үчүн массалык оорунун таркоосу жок. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу минималдуу жоготуу менен чыгып кетебиз буюрсам. Эң негизгиси сабырдуулук достор, сабырдуулукка чакыргыла саясатчылар, деп Бекборбиев жазган. Булак, nazarnews.kg. Дарыгер-нарколог Амина Сатыбалдиева Ринг сайтына берген маегинде Адахан Мадумаровго болгон ачуусун жашырган эмес. Өзгөртпөй беребиз. Урматтуу Адахан Мадумаров мырза, сиздин кайрылууңуз жарыялангандан кийин менин кесибим врач болгонумда байланыштуу мага ар тараптан телефон чалуулар келип жатат. Мадумаровдун айтканы чындыкпы? Эмне үчүн биз үйдө отурабыз? Ал бул карантин жоң гана саясат, бул бийликтердин өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, чоң сырттан келген акчалар үчүн дебедимби деп. Сиз өзүңүздүн бийликке болгон жек көрүүңүздү карапайым элдин башына өзүңүз айткан булуң чаңды салып билен
илендирбей элди өкмөткө кайрып жатасыз. Эгер кыргыз элине, Кыргызстанга чындап күйсөңүз, ушундай апат убагында болгон акылыңызды, оюңузду, сунушуңузду жакшы сөз менен эле бийликке сунуш кылып көмөктөшсөңүз болмок. Эл деле көрүп билип турат, бул биздин бийликтин ойлоп тапкан оорусу эмес экенин. Азыр элдин 70% интернет аркылуу бүт дүйнө жүзүн көрүп, маалымат алып турат. Сиз айткандай көп деле караңгы эмес. Эгер эркек болсоңуз, болуу оорунун коркунучу жок экенин аныктап, обсервациядагыларга эмес, өкмөт аныктабай эле калп дарылап жатат деген оорулардын арасына камера менен барып, бир жума жатып чыгыңыз. Ошону жасай алсаңыз, көпчүлүк эл сизге ишенмек. Жалаган камоодо сыңар тебелди көчөгө чыгарып жиберип, кичине кыргыз элин, кыргызстандыктарды кырып алып, кимди башкарасыңар анан? bulaq.com.press. Бүгүн 9 апрелге карата коронавирустан айыгып ооруканадан чыккандардын жалпы саны 30 болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Жалал Абад облустук ооруканасынан чыгат делинген 10 бейтаптын 5-и үйлөрүнө чыгарылды. Калганы эми чыгат, деди маалымат кызматтын өкүлү. Кечээ 8 апрелде илдеттен айыгып ооруканадан чыккандар 25 экени, дагы 10 бейтаптын үйлөрүнө чыгаруусу мерчимелеп жатканы айтылган. Австралиялык окумуштуулар коронавирусту 48 сааттын ичинде басаңдата турган препаратты аныкташты. Изилдөөнүн жыйынтыгы Antiviral Research аталышындагы илимий журналга жарыяланды. Маалыматка ылайык, ГЕП дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан жактырылган ивермектин аттуу антипаразиттик дару тууралуу болуп жатат. Манаша университети менен Королдук госпиталдын окумуштуулары лабораториялык шартта аталган препараттын таасирин анализдеп чыгышкан. Адистер коронавирус жуктурганына 2 саат болгон клеткага ивермек кошуп көрүшкөн. Дарынын бир дозасынан соң 24 сааттан кийин вирустун рибонуклеиндик кислотасы РНК 93%, 2 күндөн кийин 99%га азайган. Окумуштуулар алардын иши коронавирусту айыктырууга дагы каражаттар изилдөөгө жол ачаарына ниеттенип жатканын билдиришкен. Алардын айтымында ивермектинди азыртадан баштап колдонуучу вирустук чыңалууну азайтканга, анын кесепеттен ооруларды өтүштүрүп жибербегенге жана коронавирусту алдын алууга көмөктөшө алат. Австралиялык изилдөөчүлөр коронавирусту заматта жок кыла турган ивермек деп табышты. Бул тууралуу Antiviral Research журналына жарыяланган. Маалыматка ылайык, бул дарыдан бир дозасы 24 сааттын ичинен организмдеги RNA вирусунун көлөмүн азайтып, 48 сааттын ичинде вирусту толугу менен организмден чыгара алат. Аны адамдар мурун, бит жана котур менен күрөшүүгө пайдаланышкан. Ошондой эле ивермектин препараты азыркы учурда вирустуу ооруларды, анын ичинде ВИЧ, Зика, сасык тумоо дарылоодо да колдонулат. Ага кошумча ивермектин дозасы күчтүү болгондуктан адамдарга канчалык таасир этерин клиникалык сыноолордон кийин препарат коронавирусту дарылоо үчүн сунушталабы же жокпу аныкталат. 8 апрелге карата дүйнө жүзүндө коронавирус жуккан аныкталгандар 1,5 миллионго чукулдады. Алардын 82 миңден ашууну көз жумса, айыккандар 300 миңден көп. Булак nazarnews.kg. Улуттук статистика комитети өз иликтөөлөрүн жыйынтыгына таянып кабарлагандай, un акыры бир айда орто эсеп менен 1,5 сомго кымбаттады. Маалыматта айтылгандай, 2 мартта жогорку сорттогу ундун 1 килограммы 42 сом турган. 8 апрелде баа 43 сом 50 тыйын болду. Эң кымбат un Токмок шаарында сатылып жатканы байкалган. Бул шаарда 1 килограмм жогорку сорттогу un 52 сомдон сатылууда. Ошондой эле Ош, Жалал Абад, Балыкчы, Ноокат шаарларында un башка жактарга караганда кымбат сатылууда. Статистика комитетинин маалыматына караганда, аталган шаарларда ундун жогорку сорту 1 килограмм 50-52 сом турат. Эң арзан un Нарын облусунун Жумгал районунда. Район борбору Чаекте 1 килограмм жогорку сорттогу унду 36 сомдон сатышууда. Таластын Манас районунда 38 сом. Бишкек шаарында жогорку сорттогу ундун 1 килограммы 40 сом 28 тыйын турат. Бул 8 апрелдеги көрсөткүч. 2 мартта 39 сом 65 тыйын болчу. Байкоочулардын баамында чыныгы иш жүзүндө ундун баасы бул көрсөткүчтөрдөн кымбат. Бишкек шаарындагы базарларда Акун, Яшар фирмаларынын жогорку сорттогу уну 1 килограмм орто эсеп менен 52-55 сомдон сатылып жатат. Фрунзе, Глобус сыяктуу ири соода борборлорунда жана менчик дүкөндөрдө баалар андан да жогору. Кыргызстан буудайды жана унду негизинен Казакстандан экспорттойт. Пандемиялык кырдаалга байланыштуу Казакстан 26 марттан тартып дан жана дан азыктарын сыртка сатууга тыюу салган. Кыргыз өкмөтүнүн өтүнүшү менен Казак тарап айына 30 000 тоннадан ашык эмес un чыгарып турууга уруксат берген. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов коронавирус жуктуруп алган медиктерге кайрылуу жасады. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, 9 апрелге карата өлкө боюнча саламаттыкты сактоо тармагынан 34 кызматкери коронавируска чалдыккан. Алардын арасында дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, лаборанттар, эпидемиологдор, ашкана жумушчулары жана кир жугучтар бар. Коронавирус медицина кызматкерлерине жукканы өтө аянычтуу жана өкүнүчтүү.
Кесиптештери дүрбөлөңгө түшпөй дарыгерлердин бардык сунуштамаларын так сактоого чакырам. Сиздерге эртерээк сакайып кетүүгө көмөктөшүү үчүн биз бардык күч аракеттерибизди жумшайбыз, деди министр. Эске салсак, коронавирус аныкталган медиктердин көбү Ош облусунда. Буга чейин вице-премьер Кубатбек Боронов медиктер вирусту бейтаптар менен байланышта болгондуктан эмес, умрага барып келген кошунасынын чайын ичкен кесиптешинен жугузган деп айткан. Бирок бул маалыматты Ош шаардык балдардын жугуштуу илдеттер ооруканасынын дарыгери төгүндөп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы бул окуяны териштирип иликтөө үчүн Ош шаарынын инфекциялык көзөмөлдүн адистери жөнөп кеткенин айтты. Министрлик ар бир мед кызматкердин вирусту кантип жуктуруп алган учуру боюнча териштирүү жүрүп, тийиштүү баа берилгенин кошумчалады. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган бейтаптардын саны ушул тапта 280ди түзөт. Өлкөдө учурда алгандай болуп жатканын Спутник Кыргызстан агенттиги жүргүзгөн тексттик трансляциядан билүүгө болот. Ошондой эле кабарларды ыкчам ыңгайлуу шартта окуу үчүн Telegram каналыбызга дагы баш багыңыз. Тамила Нуркамилова, мага коюлган курдуу умат. Урматтуу коллегалар, мага сиздердин жардамыңыздар керек. Мен 3 апрель күнү коронавирус диагнозу менен Ош облустук клиникалык ооруканасына оор абалда түштүм. Кудайга шүгүр, дарыгерлердин жардамы менен дурусмун. Мени шок түшүргөн бүгүнкү информация дарыгер ажыдан келгендердин үйүнө барып чай ичип, ооруп калып башка медицина кызматкерлерине жугузду деген курдуу умат жалган жала. Мен эч кандай ажы тойго барган эмесмин. Менден 3-4 күн мурда бөлүмдөгү дарыгерибиз Сайра Шакирова, андан кийин 28 мартта бир жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери Зарина Райымкулованын дене табы 38 болгон. Биз бардыгыбыз бир маршруткада жумушка барып келип жатканбыз. 30 март күнү түндөсү менен температурам 37,1ге чыгып, ошол боюнча жумушка барган эмесмин. Вторник күнү зав стационар Кайрат Макамбаевичке чалып, менин температурам 37,1 болуп жатат. Тест система барбы десем, сүйлөшүп көрөйүн деди. Ошол бойдон жооп болгон жок. Среда күнү кечинде вирусологдон сурандым. Себеби акыбалым оорулошо баштады эле. Анализ алып кое аласыңар деп четверг эртең менен ПЦР тапшырдым анализге. Жыйынтыгы сомнительный болуп жатат дешти. Мен кайрадан Кайрат Макамбаевичке звонок кылып жаткыза бергилечи десем, сиздик 37 эле экен, штаб чечет деп жаткызбай коюшту. Урматтуу дарыгерлер, мен 3 күндөн бери плазма алып кислороддомун. Мен 1987 жылдан бери дарыгер болуп иштейм. Мага бүгүнкү жалган берилген информациялардан, жалган жаладан кутулууга жардам бериңиздер. Сураныч, бул информацияны ким берген болсо дагы бул врач оорук абалда жатат, өлүп калса эч ким текшербейт деп өзүнүн шкурасын сактап калыш үчүн берилген информация. Бүгүн эртең менен Кайрат Макамбаевич телефондон звонок кылып алып, WhatsApp'тан болсо дагы объяснительный жазып коюңузчу деди эле. Мен эч нерсе жазбайм дегенмин. Балким менин ордума өздөрү жазып койгон болушу да мүмкүн. Менин акыбалым дагы деле оор, кислороддомун. Ушунча жыл медицинада иштеп, жөн жерден курдуу уматка калдым. Мүмкүн болсо Минздравга жана информация берген сайтка жеткизишке жардам бериңиздер. Акыбалымдын ордугунан колум титиреп, ыйлап жатып жазып жатам. Fact.kg